Assalamu алейкум. Урматтуу биздин Алам Кабар YouTube баракчабыздын көрүүчүлөрү, туугандар, амансыздарбы? Жалпы эле кадырман калайык журт. Сиздерге бүгүн кайрадан ноокаттан чоң салам айтамын. Бүгүн 2023 жылдын 15 апрель күнү болуп калды. Аптанын 6 күнү, ишемби күнү. Бүгүн негизи банктар түшкө чейин эле иштейт. Баарыңыздар билесиздер. Андыктан мен сиздерге мына ушул Ноокат шаарындагы курстарды тааныштырайын. Валютчуктер кандай болуп атат? Рубль дагы көтөрүлдү. Алдыда сиздер менен биргеликте чогуу байкап көрөлү. Андыктан баарыңыздар бизди колдогуңуздар келсе, мына ушул каналыбызга катталып, лайктан басып коюңуздар мына ушул чыгарылышыбызга. Анан дагы эгерде үйдө жатып алып эле Россияда болосузбу, кайсыл жакта болосуз, электронный билеттерди алсаңыздар болот авиакассадан. Мен астыдагы мына ушул номерлерди коёмун. Ошол жактан өзүңүздөр жогоруда айткандай электронный билеттерди мына ушул номерлер аркылуу алып алсаңыздар болот. Анда эмесе кеттик. Курстар кандай болду? Сиздер менен чогуу таанышып чыгайлы. Бул жерде Капитал банктагы курстар доллар 87.50, евро 96.50, бул жерден рубль болсо 1.065. Бул жака жылабыз дагы, эми мен сиздерге. Жакшы, өзүңүз жакшысызбы? Байтишим банкты көрсөтөйүн. Байтишим банктагы курстар. Сатып алуу. Бул жерде доллар 87.42, евро 96.80, рубль болсо 1.070 экен. Эми мен сиздерге акча алмаштыруучу жерди көрсөтөмүн. Валютчуктер обменка. Бул жерде доллар 87.70, рубль болсо 1.065, казак теңге 17 тыйын, өзбек сум 0.75 тыйын болуп турат. Кийинки обменка дагы көрүп алсаңыздар болот. Коммерциялык Кыргызстан банк, доллар 87.42, евро 96.00, рубль болсо 1.070. Доскереда банк тааныштырайын сизге, жалпыңыздарга. Сатып алуусу доллар 87.50, евро 96.30, рубль болсо 1.070. Азия банктагы курстарды тааныштырам. Сатып алуусу доллар 87.50, евро 96.50, рубль болсо 1.070. Финка банктан эмнени байкадыңыздар? Бул жерден мына ушундай цифралары, сандары өзгөрүп калыптыр. Эми сатып алууга келсек, доллар бул жерден 87.40, евро 96.50, рубль болсо 1.070. Эко Исламик банк, доллар 87.40, евро 96.30, рубль болсо 1.070. Туугандар, көрдүңүздөр. Баарыңыздар байкасаңыздар керек, негизи аптанын аягында рубль түшүп кетет көбүнчө. Анан дагы кече 0.70 болгон, 0.75 чейин барды. Бүгүн анчалык эле түшкөн жок. Бул жакшы жаңылык дейбиз. Себеп дегенде буюрса кийинки аптадан, кийинки жумадан дагы көтөрүлүп калат деген ойлор болуп атат. Андыктан баарыңыздар маанайды түшүрбөйбүз, буюрса рубльды баарыбыз көтөрөбүз. Жакшы ниеттерди кылабыз.